Мен ойлойм анча деле картаң эмесмин. Дагы кыштардын маңдайына отура турайын дейм. Башым ооруйт, тизем ооруйт, белим ооруйт. Анткенде bir көрүп атам, бирок ошо көздөр анык көрө элекмин да. Мен ушу каралашым ушул. Башка эч ким жок. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, Ал жардам кайрымдуулук фонду көп жылдан бери муктаж жандарга жардам колун сузуп келүүдө. Бүгүн биз Шайыр эженин муктаждыгы боюнча сүйлөшкөнү келдик. Шайыргүл эже, муктаждыгыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. 41 жашымдан бери инвалидмин. Көп мындай кыймылдай албайм. Кичине басып, кичине тамак аш жасасам жасайм. Көбүнчө эле жатып калам. Турбайм төшөктөн почти. Башым ооруйт, тизем ооруйт, белим ооруйт. Бир көзүмдү болбой бараттыр, таптакыр катаракт болуп. 100% көрөсүз деп айтпайм деди сразу эле. Бирок пока ничего. Кичине көрүп атам. Баягыдай эмес. Анткенде bir көрүп атам, бирок ошо көздөр анык көрө элекмин да. Бунум дагы ошондой. Бир кулагым укпайт. Маршруткага түшө албайм. Пенсия алам, пенсиям бүт мына дарыга кетет, даже жетпей да калат. Бу кызым иштейт, бул да ооруп калды азырчы. Жөтөлүп азыр үйдө отурат. Мен ушу каралашым ушул. Башка эч ким жок. Бир туугандарым бар эми, алар өздөрүнүн оокаты менен жүрүшөт, өздөрүнүн оокаты менен. Бир берет, эки берет анан кажекен кечке бере берген. Эркек жок бизде, мына кызым жалгыз кыз. Кызымдын кызы да жалгыз. Чөбүсү квартирада турабыз, уже 16 жыл болуп калды. 6 жылдан бери сакар болуп калдым. Аны жалгыз баса албайм, таягым бар. Таягымды кармап алып, небере кызым менен барам. Эмелерди, анализ тапшырганда. Дарыларыма меники 5-6 миң кетет ай сайын. Азыркы учурда бир 50-60 миңдей керек. Сураны силерден. Үйгө жардам берсе болот эле дедим элем. Булар жумушка кетет, мен жалгыз калам, эч жака чыга албайм. Удобствосу менен бир комната болсо. Квартира 10 миң төлөйбүз. Стенд, жүрөккө стенд койдуруш керек уже. 2 жыл мурун эле айткан. Стенд койдурушум керек. Потому что толукмун. Толуктугуман билинбей атат да, жүрөгүмдүн кайсы жери ооруганычы. Кайсы клапаны, кайсы эмеси, ошону билбей атабыз дейт да. Стенд койганда билинет. Ошону менен дарылайбыз деген. Буга айткан 100% гарантия бербейбиз деген. Муну кылбасаң дейт, мондай болуп мындай. Мисалы үчүн бир лампада 2 лампа болуп көрүнүп кетет, анан кайта мындай болот. Ошондой болуп атат да азырчы. Мынакей бул көзүмдү операция жасаткан. Бул мына инвалидность 2 группа. Бул кардиологияда чыккан. Көздүн эмеси. 2 көзүмдү ошо жакшы болуп, басып кетсем жакшы болот эле. 2 кызым дагы жакшы бактылуу болсун, кызым күйөөгө тийсин. Жакшы бир квартирага көчсөк болот эле. Же квартиралуу болсок жакшы болот эле, абдан жакшы болот эле. Кичине тынчтанып, жүрөгүм дагы стенд салдыртып алсам, мен азыркы положением аябай жаман. 65-ке чыгам мынакей. 2-3 күндөн кийин 65-ке чыгам. Мен ойлойм анча деле картаң эмесмин. Дагы кыштардын маңдайына отура турайын дейм.